Жогорку партиясынын биринчи иши илим билимди көтөрсөк экен, сапаттуу кылсак экен. Адебиз будебиз Совет Союзу учурунда Кыргызстанда болгон 9 гана жогорку окуу жай болгон. Кийинчерээк 52ге жетти, анан 36 мамлекеттик. Студенттердин саны бир 200 миңге жетти. Ушунча жер жайнаган студент аспан кыргытсаң студенттин башына тиет, бирок өзүбүздүн компьютерди өзү иштете албай, океандын ар жагынан келген канадалыктар алдырып ийдик. Ар нерсени карасаңыз, биринчи жөн эле аты бар, экинчи сүрөтү бар, үчүнчү акыйкаты бар. Мисалы, курсагыңыздар ачып турса, мен айтсам бул жакта бир манты бар эле деп. Анан кана десе, көрсөтпөсөм жөн эле манты деп. Бул жөн эле сөз. Андан кийин бир убакта сүрөтүн алып келдим. Андан курсагым тоюп кетпейт. Көрдүм, бирок пайдасы жок. Бул сүрөтү. Акыйкаты качан? Мантынын өзүн алып келген. Ошон үчүнчү илимдин деле, билимдин деле акыйкаты келмей сайын жалаң пара берүү менен, коррупция менен илимди өнүктүрө албайт экенбиз. Ошон үчүн бир азыр мен агай чыгып атканда сурадым ким деп. Мектепте мугалим болуп иштейт экен, бул кишилер аябай жакшы түшүнөт. Bundan 2 yıl murda 2019 жылы Кыргызстандын эң мыкты бүтүрүүчүсү ким болду? Кадимки эле Алайдын карапайым кызы болду. Болсо канча байлар балдарын жылына 15 миң, 10 миң доллар төлөп окутат. Айтайын деген элдин ичинде акылдуулар, билимдүүлөр көп, бирок ошол кыз ашып барса Бишкектин бир жеринде окуйт. Болбосо өтө акылдуу кыз экен. Не себептен? Анткени андан ары окутканга атасына апасына акчасы жетпейт. Дүйнөдөгү эң мыкты 20 университет бар. Гарвард, Оксфорд, Кембридж, Стэнфорд деген. Ошол сыяктуу университеттерге күчү менен өтө турган болсо, мамлекет 15 жылга пайызы жок суда бериш керек. Акча бериш керек. Ал барат, иштейт, илимин алат, өсөт, өнөт, үйрөнөт, келет, иштеп туруп төлөп коет. Айтат го, карызга аял ала бер, карызды төлөп коесуң, аял жанында калат. Ошол сыяктуу нерсе. Ал илимди алып келет, бирок илимди алып келет, Кыргызстанга алып келет. Ушундай бир иш кылбасак, алыс кете албай калдык бул бир. Экинчиден азыр абдан сонун сөз айтабыз. Ар кандай иштин баасы ыкылас менен, ниет менен экен. Бирөө келип элге жардам берет, эмнеге эртең бир күн депутат болом, анан добушу керек, мактанайын, даңктанайын деп берет экен. Бирөө жөн гана берип кетет. Оң колу бергенди сол колу да билбей калат. Ошол ыкылас. Депутатка ким эгерде төшүндөгү темирди көрсөткөнү баратса, анда арман, ал өзүнүн шору. Ким эгерде кызмат машинасын мактанайын деп баратса, ал өзүнүн шору. Ким өзүнүн офисин, жардамчыларын, статусун мен депутатмын деген сөз үчүн баратып турган болсо, ал өзүнүн шору. Анткени депутат эмне болуп калыптыр? Акыркы 30 жылдагы премьер-министрлерди толук санап кете албайбыз. Акыркы 5 жылдагы премьер-министрлер санап атып башыбыз адашып кетет. 50 жылдан кийин президенттерди деле тагатай албай калабыз. Бул дүйнө ушундай бир дүйнө экен. Бүгүн барсың, эртең жоксуң. Bir gün açsın, bir gün toksun. Özün salgan үйдөн özün burada урап түшөт экенсиң, булап түшөт экенсиң. Өмүрүң бычагыңдын сабынан деле кыска экен. Ушул болор болбос өмүрдө мактанганга убакыт табабыз, актанганга убакыт табабыз, даттанганга убакыт табабыз, бирөөгө айып койгонго убакыт табабыз, саясаттын жагын жарганга убакыт табабыз. Анан ушу депутат болсом деп бирибиздин көңүлүбүздү оорутканга, бирибиздин жаман жагыбызды чукулаганга, жала жапканга, жалган айтканга убакыт табабыз. Бул жакшы нерсе эмес. Ыйман Нур деген ат тагдырыбызга буйруктур. Чын айтканда буну мен тандаган жокмун. Бул партия бизди чакырган. Анан биз келдик. Арабызда чындап эле бар экен, мурдагы анча-мынча жакшы иштегендер бар экен, таза иштегендер бар экен. Бир-эки чириген бай аракет кылып жүрүптүр. Алардын баардыгы азыр биздин партиябызда жок. Баардыгын чыгарды. Не себептен дегенде Кыргызстандагы партиялардын аттары аябай жакшы аттар. Бир дагы жаман ат жок. Керек болсо өлкөнүн аттары бир нече партияда бар. Бирок ошол аттарды кичине булгап алдык. Неге булгап алдык? Адамдардын амалы менен, кадамы менен, жамалы менен кылган иштери менен. Ыйман нуру деген ыймандан кымбат эч нерсе жок. Эгер ыйман болбосочу, ден соолугуң болсо да, байлыгың болсо да, адам кепиндеги айбан болосуң. Ушул ыйман деген атка татыктуу болсок экен дегендеки көзүм төрт. Ыйман деген атты булгап албасак экен, көлөкө түшүп калбаса экен дегендеки көзүм төрт. Ошон үчүн ар бир кандидатты тандаганга аракет кылдым. Иргегенге аракет кылдым. Ал жака баргандан кийин бул дагы статус, бул дагы кадыр бар, бул дагы макам, бул дагы даража. Ошол даража көптүрүп жибербесе экен. Кудай, тилегибиз ушул текебер болуп кетпесе экен. Адам текебер кылган эмне? Бийлиге текебер кылат. Бирок бийлик менен текебер болгондордун аягын көрүп атабыз, жакшы бүтпөйт. Зордун түбү кор деп бекер айтпайт. Чындап эле зор болуп алып туруп элди кордосоң аягы өзүң кор болот экенсиң. Менин тилегим ушул. Кайсыл кызматты иштебейин, кайсыл кызматта жүрбөйүн, кайсыл даражага жетпейин. Элдин арасында, дыйкандардын арасында, койчулардын арасында, карапайым адамдардын арасында, аксакалдардын арасында, чайханада болобу, ашканада болобу, көчөдөбү, базардабы, жадырап жайнап, учурашып эл менен болсом экен. Эң чоң кордук ошол экен, өзүңдүн элиңе, өзүңдүн жериңе келе албай жүргөндөн жаман нерсе жок экен. Кудай ошондон сактасын.
кээ бирлери байлыгына көбөт, байлыгына текебердик кылат. Талай байларды көрдүк, акыры бомж болуп калат. Башкалар келип алып, башка партиялар сындай экен. Алар андай, мындай, тигиндей деп. Биз өзүбүздөн баштадык. Барганда мактанбайлы, текеберденбейли, кыйынсыбайлы. Бул депутат деген ушундай нерсе. Азыр бир депутатка караганда бир алым келсе айылдын бардыгы көчүп келет. 120 депутатка караганда ошонун кадыры жогору. Кадырбат дегенчи бул бийликке байланбаптыр, байлыкка байланбаптыр. Кадырбат дегенчи бул сенин сулуулугуңа байланбаптыр. Билесиң да. Биз машина кадырбат берет дейбиз, машина болгону бир темир экен. Үй кадырбат дейбиз, үйүң болгону бир топурак экен. Акча кадырбат дейбиз, акча болгону бир кагаз экен. Ошончосу менен кадырбат таппагандар канча, кадырбат жараткандар, кадырбат иманга байланыптыр, амалга байланыптыр, ыкыласка байланыптыр, адамгерчиликке байланыптыр. Биринчи тилегим ушул, ошондой бир депутаттар болсок экен деп тилек кылып атам. Эмне үчүн байларды алган жокпуз? Эмне акча бизге керек эмеспи? Мына таптаза катсаң деле акча керек экен. Мына тууларды колдон кол өткөзүп жүрөбүз. Кээ бир айылдарда жөнөкөй эле мындай кемселдерди бир айылга бүтүндөй эле тигип берип коюптур кээ бир партиялар. Ошондой акчалар көп. Сүйлөп келсең деле акча. Азыр КТРКга чыгам десең 120 миң, 200 миң, 300 миңсиз сүйлөшпөйт алар. Чын айтып атам. Ушунчалык бизде эле тандыргыбыз келет, бизде эле ишибизди көрсөткүбүз келет. Бирок чыга албайсың. Ошон үчүн кыдырып жүрөбүз. Суукта, ысыкта, жөтөлсөк дагы, суук тийсе дагы. Анан гезит чыгарсаң дагы, рекламалык материал чыгарсаң деле бүт эле акча керек. Штаб жалласаң деле, штаб ачсаң деле бүт эле акча. Бизге деле акча керек. Бирок бизге адал акча керек. Эмне үчүн биз байларды тарткан жокпуз, кошкон жокпуз? Анткени биз байдын өкүлү болгубуз келген жок. Биз бийлин өкүлү болгубуз келген жок. Биз элдин өкүлү болгубуз келдик. Ошого сураныч, адилеттүү добуш бериңиздер. Таза добуш бериңиздер. Эң башкысы барыңыздар. Бул мекен үчүн жаныңыздар, добушуңуздарды салыңыздар. Жоопкерчиликти мекен үчүн президенттен акимге, депутатка жүктөп койбой, моюнга да алыңыздар. Бирок ал үчүн шайлоого сөзсүз барыңыздар. Канча өлкөлөр бар? Добуш берүү укугу жок. Элди жок кылыш үчүнчү мындай кырып, атып, улап коюштун кереги деле жок экен. Элди жок кылам десең, бир эле нерсе менен жок кылса болот экен. Тилин жоготуп кой, маданиятын жоготуп кой, бүт элиң жок болот. Мен Японияда бир окуяны айтып берейинби? Малайзия мамлекетинен бир адам келген. Ошол адам келип окуган, японкага үйлөнгөн, анан Японияда жашап калган. Баласы Японияда төрөндү, япон тилин үйрөндү, өз тилин унутуп калды. Эми Малайзиядагы чоң атасы чалса, небереси чоң атасы менен сүйлөшпөйт, сүйлөшкүсү да келбейт. Себеби анын тили башка, мунун тили башка. Тил башка болсо, дил да башка болуп калат. Ошон үчүнчү биз деле ошондойго баратабыз. Азыр Москвадан келген акчаларды алып атабыз, жыргап тойго иштетип атабыз, кафеге иштетип атабыз. Балам жакшы деп мактап атабыз. Бирок алардын акчасын пайдаланган менен алар биз менен катташып атат. Алардын балдарычы ошол жакта бала бакчага барды, мектепке барды, аралашып кетти. Эртең бүрсү күнү тилинди унутат, айтат: "Боже упаси, я обратно не хочу, я россиянин" деп коет, бүттү. Азыр өңү бизде элдер толтура, байкасаңыздар, ошол эле эвенктер, ошол эле хакастар, алтайлар. Бирок фамилияларга карасаң, Анна Петровна, Иван Сергеевич болуп калган. Кабыгы эле калган, маңызы такыр башка. Ошондой болуп калбаш үчүн азыр биз ойлонуп атабыз. Ошо Россиядагы мигранттарыбыздын, чет өлкөдөгү мигранттарыбыздын тилин, маданиятын сакташ боюнча иш кылбасак болбойт. Карасаңыздар, америкалыктар, япониялыктар адамдары волонтер болуп Кыргызстанга жөнөтүп атат. Студенттер келип өздөрүнүн тилин, маданиятын үйрөтүп атат бизге. А биз жок дегенде ушул жактан 1 жылга, 2 жылга балдарды жиберели, окутсун, комуз үйрөтсүн, тил үйрөтсүн, жомок айтып берсин. Сактап калбасак болбойт. Дүңүнөн элди жоготуп атабыз. Биз көп тил эле эмеспиз. Азыр миллиондогон адамдар жүрөт. Ошолордун баардыгын жок кылып алсак, муну маданий геноцид деп коет. Муну бизден башка эч ким ойлонбойт, айтпайт да. Олар ойлогонбуз, укпайсыздар алар. Анан калгандары жолду оңдоп коем, көпүрөнү жасап коем, анан сууну тосуп берем, гез куруп берем. Алардын баардыгы болот эгерде уурдук болбосо. Мына айылга мына карап көрүңүз. Аким агабыз отурат. Сурап көрсөңүз болот. Эгерде тендер менен мамлекет курса 8 миллионго бүтөт. Анан бир жөнөкөй эле спонсор жеке өзү куруп берсе 2 миллионго бүтөт. Ортодогу 6 миллион кайка кетти. Анткени бир ур эмес, ал жерде көп уруп отурат. Кол койгону да урлук кылат, сүйлөшүп алып туруп, бергени дагы, бөлгөнү дагы, алганы дагы, сүйлөшкөнү дагы, ошентип отуруп өзүбүздүн ырыскыны өзүбүз жеп атабыз. Эми элестетип көрүң, 10дон 8и кетип атса, кантип анан көпүрө бүтсүн? Чын, эгер дыкат болбосоң, жүрек болбосоң, бардыгын түшүнүп турбасаң, кимге ишенериңди билбейсиң. Дагы бирөөгө көрсөтөсүң, балким ал менен да сүйлөшүп алган. Ошон үчүнчү уурдаба, уурдатпа. Биздин негизги лозунгубуз ошол. Ошон үчүнчү берекелерим, ардактуу элим, журтум, силерге чоң рахмат. Суукка карабай келдиңиздер, батаңыздарды бердиңиздер. Эми сиздердин алдыңыздарга көп-көп келип туралы. Биз Кудай кааласа элге эң жакын партия болобуз. Буга чейин дарылап жүргөнбүз.
Азыркы депутаттардын баардыгы бириктиргенде элди ушул Темирлан чаралаган эмес. Шайлоо башталып атат. Байкуш элдин журттун иши менен сүрүктүгө чейин барып келдиң, элеге чейин барып келдиң. Туурабы? Ошко барды, Каракылчага барбаган жер алган жок. Алайга чейин барып келди. Эмнеге жаштарга талим тарбия берем деп. Ушул ишти улантып кете беребиз. Ошон үчүн жаныбыздарда болобуз, жакын болобуз. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Эң аягында айтарым. Бирөө айткан экен, Япониялык Хондабы, иши кылып же жанагы Toyota'ны ойлоп тапкан кишиби, мен 5 нерседен бакыт издедим деген. Биринчиси, сонун үйлөрдөн бакыт издедим, бирок мен аны тапкан жокмун дейт. Андан таппагандан кийин даамдуу тамактардан издедим, аяктан да тапкан жокмун дейт. Анан сулуу аялдардан издедим. Максатыма жеттим, бирок ал жактан да бакыт тапкан жокмун дейт. Анан эң мыкты машиналардан издедим дейт. Тапкан жокмун дейт. Анан байлыктан издеп тапкан жокмун. Байлык, эгер бакыт издейм десеңер, издегиле, бирок ушул 5 нерсени издебей эле болот деген. Ошон үчүнчү кандай амал болсо акыл ошого жараша келет. Элестетип көрсөңүз, ушундай бир сөз бар экен. Эгерде ортодогу олжого ачык кыянатчылык кылсаң, сенин жүрөгүңө душмандан болгон коркунуч салынат деген сөз бар экен. Эгерде аял затына кыянаттык болсо, никес байланыш көп болсо, ошол жерде өлүм житим көп болот экен. Байкасаңыздар, бийик мезгилдерде жаштар көбөйө баштады. Өлүм көбөйө баштады. Өлүм көбөйгөн менен өлүм болгон жерде ый болбой калды. Көз кургады, жүрөк катты.